Assalamu alaikum agayın. Kesekteki berүүbüzdü başlaylı. Bugün internetten o Tышкы иштер министрinin ministri Кулубаевдин bir kaysı bir blogger, bir jurnalist, bir elçiliktин adamı aytır bir Orus ulutundagı adamga жооп берип аткан. Sözünü uğup жүрөгүң оорuyt da. Ал киши айтып атат, Кулубаев министр. Биздин каалагандарга эшигибиз ачык, мындай маани жалпылаштырып бүкүл айтканда. Каалаган, маселен Орус улутундагы ким келсе граждандык, жарандык беребиз. Эч кандай маселе жок, проблема жок. Анан мына бизде чоң ири долбоорлор иштей баштады. Ошого эмгекчил ресурстар абдан зарыл болуп турат. Мына бизге келе бергиле каалагандай жарандык беребиз деп кучагын жайып атат. Эми мындай билдирүүлөрдү мына 30 алгачкы президенттин убагындагы общий дом деген саясат жүргөн бизде. Кыргызстан жалпыбыздын үйүбүз деген. Эмне болдук? Ботко болдук. Бүт келди, самсалап, каяктанын баары келди, секталарынан өдө кирди, 1000ден ашык секталар келди. Мына проблема, маселе азыр бизде. Улуттук идеологиянын маселеси чыкты. Тилибиз сүрүлдү экинчи катарга. Мына ушундай Кулубаевге окшогон азаматтардын кучактайган, жайган саясаттын негизинде да. Анан эмне болдук? Мына 1,5 миллиондан ашык өзүбүздүн кыргыз урпактары күчкө толуп турган, тентип кетти дүйнөгө. Азыркы президент Садыр Жапаровдун бийликке келип атканда сонун сөзү бар эле. Биз мигранттарды кеткен, дүйнөгө кесип кеткен жаштарыбызды кайра алып келебиз деген. Келбей, алып келүүнү билбейм канчасы келип атканын, бирок кетип атканын көрүп атам мен. Кетип атканына күбөмүн мен. Тынбай кетип атат. Ал эми Кулубаев мырза болсо, Тышкы иштер министри, бизде адами ресурсу жетишпейт деп сайрап атат. Бул парадокс. Мындай отурсак биз мынабы маселен өткөндө Ошко барып келдим. Кара-Суу районунда 1,5 миллионго чаап кетти. Бир район. Нарын областынан 2 эсе көп жашоочулар. Мурда эле көп болчу, азыр көбөйүп атат. Кимдин эсебинен көбөйүп атат деген суроо туулат. Мен жергиликтүү элдер менен сүйлөшөм да, эл менен, журт менен, журналист катары. Проблемалар бар. Кирип атат ар жактан. Бияктан болсо Кытайдын кысымынан качкан уйгурлар кыпчыл болсо деп Кыргызстанга киргенге аракет кылып атат. Мына мен көрүп жүрөм, бизге дагы орустун, орусча айтканда дезертирлери көбөйдү. Келип атат. Бул биздин кичинекей мамлекет үчүн кийин чоң маселелерге айланат. Ансызда общий дом болуп калганбыз биз. Общий дом. Качкан бозгондордун жанагыдай бир шектүү фирмалардын мекенине айланган. Мына азыр ошо жөнүндө катуу күрөш жүрүп атат. УКМК башчысы катуу күрөшүп атат, а бул жакта Тышкы иштер министри башканы айтып отурат. Көрбөйсүзбү? Диний агымдар коркунучтуу. Мына мындай качкан бозгондор коркунучтуу биздин мамлекеттин келечегине. Бул маселени эске алып караш керек да. Мындай ар ким эле министрлер эле ар ким эле өзүнчө эле мамлекет автоном болуп сүйлөй бербеш керек да. Бул мамлекеттик саясат болуш керек да. Ал кетип атат, дүйнөгө тарап атат да интернет аркылуу. Бир президент сүйлөш керек мындай маселелерди. Же болбосо бир мындай мамлекет нээси болуш керек да, мындай жөнөкөй тил менен айтканда. Ар ким оосуна келгенде айта бергенге болобу? Анан эми бу интернеттен дагы көрөсүң, кечөө элге билим берүү министри Каныбек Иманалиевдин кабылдамасындагы жанагы чыр эмем неме министрге кирип барып атат жанагы депутат Эрулан Кокулов. Кокулов эмес, Көкүлүк болуу керек. Ал жигитти билебиз. Мен өткөндө деле айттым эле, ошо биздин тил мыйзамында дагы келжеңдеп баягы эски тил менен айтсачы, тескери сүйлөп кыргыз тилине. Ошентип турду ал. Ал жигит эми өзү мына Нисахар деген бир
берүүлөрүн көрүп мен жанагы кимге айтсам ал эстүү жигит го, кийин токтотуп койду Исаков. Бул блогермин деп эле жанагыдай бир журналистмин деп эле жүйөлөгөн бир типтер пайда болду азыр. Бул адам биринчи кыргыздын наркында, элдүүлүк наркында, экинчи мыйзамдын негизинде, бир маданияттын негизинде кирип чыгуу же болбосо бир сүйлөшүү деген жок. Кекетпей, мокотмой. Менимче бул мамлекеттин өзүнүн дагы жанагы күч колдонуу менен террорист кармагандай мына депутаттын да кармап атканы, ылайыгы келсе да келбесе деле ушул автомат менен эле маскачан менен баса калып атканынын өзү дагы тескери таасир берет деп ойлойм мен. Ушундай берет окшойт. Мына азыр жөөлөгөндөр койду, мына боз теридеги, баягы көлдүн жээгиндеги жанагы чөөлөрдөгү салыштырбадымбы мен. Аягы өлүм менен бүттү. Зордук, зомбулук. Мына Оштогу ат майданындагы болгон президенттик өзүн илбей ошол жерде дүйнөгө шермендебиз чыкты. Жалаң ошол таш бараң жапайчылык да мындай айтканда. Башынан мыйзамды көрсөтсө, анан аягы да мыйзам болот да. Өзүнүн жарандарына, жөнөкөй эле жарандарына бир барып күч колдонуп автомат менен маска менен баса калбаса, атиги калгандары да ошону көрүп атат. Кечөө Эрулан Батыр ал жерге тим эле жөөлөп кирип атат. Ал илгери эмес, мына Советтер Союзун көрүп калгандардын баары биз кезекке туруп барабыз азыр. Кезекке, ошол жерде отурган адамдар сыйлоо керек да. Депутат эмес, президент кирсе болот андай жерге. Өкмөт башчысы, ошондой бир чоң, мисалы үчүн спикер, ошолор дагы алдын ала айтылып план менен барат да. Анан кандай Кокуловго ошондой полномочия берген, түз эле Нисахардай көрүнгөн кампага жөөлөп киргендей эле жөөлөп кире берет. Туура кылып атат Иманалиев, Каныбек мырза. Ал көргөн, башынан өткөргөн, өзү да көргөн. Илгери мен айттым эле баягы жылдары. Бул каяктан башталган өктөмдүк? Депутатмын деген ашыкча пайдалануу. Ошол эле Текебаевтан биз демократ деп жүргөн. Ошол эле мына Адахан мырзадан башталган. Ушу кекетип отурушчу эле. Сөөмөйдү кесе эле министрди деле, ошо кызматкерлерди деле кекетип мокотуп эле ушу монополист да. Мунун баардыгы тескери таасир болуп биздин тарбиябызга, мына азыркы жаштарга чейин жана өктөм, зордукчу, зөөкүр, мындай айтканда, орой айтканда. Ушундай моралга кетип атабыз биз, тартипке. Жөөлөмөй да, ким эле тирешип эле жөөлөмөй. Бул жөнөкөй тил менен эле диалог менен сүйлөшө турган сөздөр, маданияттын чегинде. Мына кеч мен эртең менен таң зарынан талаага басканда бир таластык тууганым менен сүйлөшсөм, кошунам эле, жакында Америкада 3 ай жүрүп келди балдарым менен. Чикагодо ошол жерде деле кыргыз бири-бири менен саламдашпайт дейт. Тим эле бири-бирин жөөлөп өтөт дейт. Жергиликтүү эл. Биз да көргөнбүз барып, чекебелим мына Турцияда, Арабияда эле мына мындып турат, колун тааныган, тааныбаганына саламдашып атат. Баласынан улусуна чейин. Мен көчөдөн эртең менен Кудай атага болдум, пайдасы мен таңга жук чыгып келсем, эртелеп чыгам. Теспе, бир колунда теспе, бир сакалчан, топчан. Сураштырсам менден күчү. Ушу экөөбүз эки подъезден жолугуп атабыз, эки кыргызбай. Тигинден тиктеп келет дагы, так менин жаныма келгенде жерди карап өтөт. Токто, салам алейкум дедим. Алейкум жок. Алдык тесмени кармап, сакалды коюп жүрөсүң, учурашпайсың, экөөбүздөн башка киши жок. Таң сүрүп келет атат. Эки кыргызбыз, өзүбүздүн мекенибизде. Десең ушул жанагы бир кулчулук сезим да. Кулчулук сезим дейт муну. Мына кулчулук сезим ошондой зордукчулук алып барат. Ошондой тиги мекен, нарк деген болбойт кулчулук сезимде. Мына Кулубаев мырзада да кулчулук сезим. Ошо орус, жанагы орус блогерби ошо чакылдатып суроо берип атса, жалтактап жанагы жооп берип атат. Пожалуйста дегенден башканы айтпайт. Пожалуйста дейт да, жарандыкты беребиз дейт. Киргиле, келгиле, бизде күч жетпейт дейт. Өзүнүн күчү кетип атат тентип. Талаага. Мына кайдыгерлик да ушунчалык жетти бизге. Мына тил деп, мыйзам деп, президент сүйлөп, бүт бары президенттен башка буйрук барбы? Масал үчүн мына спикер эмеге, биздин мэрге, борбор.
Bir özgөрgөн жок. Канча 2 ай өтүп баратат. Мына тил мыйзамынын кабыл алынганына кетип атат мезгилдер күндөн күнгө. Шаардын мэриясында же акимчилигине барсаң бир кылык иш айган киши жок. Тил боюнча. Маркеттердин баарында орусча. Айланайын кыргыздын эле баласысың, кыргыздын кызысың. Өз мекениңде эле сүйлөбөйсүң бу кыргызча. Бизде ушундай жетекчи ушундай орусча сүйлөдүк. Бұл акимдер эмнени, бұл президенттин сөзүн угабы булар? Президент эмне деген маселени коюп атат? Эмне деп жооп берип атат империянын башчыларына керек болсо? Бизди тилибизге замчение берип аткан кишилерге жооп берип атпайбы? Бир жагы ошону түшүнүп алып кетпейби? Мамлекеттик катчы, акимчилик дагы какшайлычы. Эмне иш кылат? Ал комиссиянын эле ишиби? Комиссияда азганактай киши отурат, алар чуркап иштеп атат. Эми эл дегендин инстинкт, мына табигый бир сезимдери ойгонуп, бир намыс ар барбы бизде? Акыр чикириңди ыргытып атасың. Көчөдө кетип аткан акыр чикир тебелеп эле кетип атасың. Караган жок, өзүң ыргытып атасың кыргыз. Өзүң тилиңде өзүң сүйлөбөй атасың кыргыз борбордо. Эми муну эмне кылат эми? Бу кандай кылат бул элди? Bir ar namus деген атанын bir арбагын ойлоо, ата бабанын bir сезимдер калганбы бизде? Борбордо, айрыкча борбордо. Мына мен Ошко бардым деп атпайм. Ошто жана көп кабаттуу үйлөрдүн падесинде өткөндө байкадым, мен сүйлөшүп ыраазы болуп келдим. Балдар кыргызча сүйлөп атат. Ал Ош деген Ош, мен бер жагын айтайын. Мен козутуу эмес, сыймыктануу менен айтам. 2 жолу жаңжалдан кийин Ош аймагынын тургундарында улуттук сезим ойгонгон. Патриоттук сезим ойгонгон. Кийгендери калпак Ош аймагында. Сүйлөгөндө кыргызча таза сүйлөйт. Илгери мен окуп жүргөндө башкача болчу. Мына жанагы адамдын табигый сезимдерин ойгото турган окуялардан кийин ошондой болду. Бул жакта күндө той, курсак ток, шалдыраганбы, калдыраганбы, жапжаңбы машинелерин айдап алып ушу ыраазы. Адам катары жанагы ора айтканда макулуктан айырма жок, курсак ток, кийим бүтүн. Улуттук аң сезим. Анан эле кеп кылса эле президент кылбай койду. Анан эмне кылды? Ошо жакты саясатты кеп кылат. Өзүң адам катары, кыргыз катары эмне кылабыз деп. Ким жооп берет мындайга деп бир ой жүгүртө турган аң сезим калуу керек биякта, ойгонушубуз керек. Мына кечээкү мектептердин көптөн бери ээлеп отурган монополист директорлор жөнүндө катуу сөз болуп атат. Ээлеп алган, бүт туугандарын коюп алган борбордон башташ керек. Балык башынан сасыйт дегендей борбордон башты тазалаш керек биринчи. Мына ал эмес мектептерде эмес, мына СПТУларда жанагы берки ылдыйкы окуу жайларда, орто окуу жайларда, колледждерди ээлеп алгандар бар көп жылдардан бери. Көп жылдардан. Мына жождордо, жогорку окуу жайларын ээлеп отурат көп жылдан бери ректорлор, атасынан калгансып. Академиялык институттарды ээлеп отурат. Билет өздөрү канча жыл болду ошол атасынан, энесинен белекке калгансып. Жаңылоо керек да. Улам жаңылоо, жаңы күч, жаңы идеялар менен жаңылап туруш керек. Анан коом өнүгөт, мамлекет өнүгөт. Анан барса кооз сүйлөп ошо наамдуулар барып чогулат. Эмне үчүн президентке ошолор туура айтпайт ошол маселелерди? Айтпайт. Президент катышкан жерде башчы экөө эле кол чаап отурат. Президенттин дагы мына бөлүм башчыларына, маалымат бөлүм башчылары бар, менин инилерим жакшы. Ошолор туура саясатты жүргүзүү керек. Мына интернетте эле бирөө жооп берип койсо деле аны талап жатып калган эле жана бу эмелерди уюштурбай, фейктерди уюштурбай, мамлекет деген башында, бийлик башында отурган киши баарына жооп берет. Ошол адамдар өзүнө сиңириш керек сынды. Анан ошондон жыйынтык чыгарыш керек. Эмнени айтып атат булар? Эмне деп келжиреп атат деп. Элин жаранын угуш керек. Анан ошондон жыйынтык чыкса, ошондо өнүгүү болот. Алдыга жылат ошондо мамлекет. Анан баарыбыз эле хоп майли менен эле эшигибизди ачып отурсак, Кулубаевге окшоп, келгиле, киргиле деп. Анда болбойт туугандар. Ошон үчүн бизде намыс ар ойгонуп, элдүүлүгүбүзгө келип, президенттин саясатын, мына тил деген саясатын айрыкча мен ушуну абдан колдошубуз керек. Тилсиз биз эл болбойбуз, мамлекет болбойбуз. Ата бабалардын арбагы бизди кечирбейт. Балдарыбыз да кийин кечирбейт, маңкурт болуп калса. Алар да айтат. Жакшы турлар.